Etçiğin gülü otar. Aylık dedim bir aldan şunesi turbayı. Geç gelet deydi dağı. 3 kelbe koydu o. Hep ağay degen sere. Onların okuğa olan kızıgısı yok. Qanday olsa bak, özünçe mektab açıp algındağı qalagan çalma kengin çal. Şu elдің ошончолук зал, проходтор, балконты болуп, анан коомчулук, жогорку кеңеш, министрлик, посольство Америка келгендиги, ошо анан эң башкысы 7 областтан самолет менен, машин менен төө ашууда ашып келгендиги, ушунчалык бул эмгектин бааланышы, мугалимдик кесиптин баркы, Руслан Акундун жамааты, анан ошол жердеги эне мектеби айым деген биздин инновациялык жаңылыктардын коомго ушунчалык баалуу болгону деп билебиз. Ошол үчүн ошолорго рахмат, элибизге тынчтык каалайбыз. Бул кино мугалимдердин баркынын мындан да ашышыга, өсүшүгө, окуучулардын билимге кызыгуусуна жакшы жардам берсин. Тасмага кантип тандалып калдым? Тасмага буга чейин Руслан Акунбайке менен Байрак Груп студиясы менен акыркы сабак сериалында чогуу иштешкенбиз. Андан кийин бул сериалга ошо сунуштап калышты. Ушундай сериал тарткан атабыз деп. Андан кийин албетте сценарийди окуп дароо эле макулдугун көрдүм. Анткени Руслан Акунбайкенин тасмалары ар дайым элге өтө сиңимдүү, эл жакшы көрөт Руслан Акунбайкенин тасмаларын. Кинону көргөндө кайрадан баягы жашообуз көз алдынан өткөндөй эле болду да. Анткени жанагы сценарийди жазганда мен өзү ата тарбиясы деп эскерүүлөр жазып жүргөн болчумун. Анан Руслан Байкелерге балким киного жарап калат деп бергенмин. Үй бүлө ракурсунан караганда ошол жердеги көп көзүрмөмдөр колдонулуптур да кинодо. Мисалы бата берген жери сөзмө сөз туура. Ошентип бата бергенди үйрөткөндө бизге атабыз. Андан кийин жанагы кызы катары ошол айлык деген алдамчы экен, анан ушинтип кыйналып жашагандан уялам деген сөздөр дагы чындыкты жашоодон алынган. Бирок азыр чоңойгон адамдын көз карашы менен эми кайра мен атам ак эмгек кылган үчүн, бизге адал тамак берейин дегени үчүн, өзүнүн айлык акысы менен бизди ушул даражага жеткиргени үчүн ыраазымын да. Негизи бир жылдан ашык убакытты талап кылды. Негизи акыркы сабак сериалын тарткандан кийин бизге көп мугалимдер кайрылды. Ушу мугалимдер темасында көтөрсөңөр, если силер мектеп темасын кайрылган жашап, окуучунун проблемасын көрбөсөңөр, если мугалимдин проблемасын көтөрсөңөр, баардык мектептердин проблемасын чечесиңер деп сунуш түшкөндөн биз ошонун темасынын үстүнө көп ойлондук. Ойлонуп жүрүп отуруп, анан ошо Гапыр агайдын тарыхына кездештик. Анан ошо менен кеңири окуп, билип, чалышып, сүйлөшүп отуруп, анан ошо сценарий жаралды да. Тасма чын дегенде турмуштан алынган. Ошол гимназиядагы окуялар Кыргызстандын өтө көп мектептеринде да болгон. Бир гана өзгөчөлүгү мектеп гимназиябыз Kırgızistan'ın en arka çetinde de karajat yetişmeydi, kadri yetişmeydi al yerde. Yerden düşünügü temel dağı. Bir top şartımız tura kelbeydi, çegara aymağı, şunday ağır şartta durup biz bayağı
yetişkenliklerge yetip bardık. Bunların mektemesini biz çektik buna. 3 yıl gülü otar. Aylıktan bir aldam şunesi turbayı bu. Geç gelet deyip dağı 3 gelip koyduk o. Hep Agay degen serialdan bir жалдын çeklemeye kaldım. Алдап турнук отургузду. Эгерде калыстык жок өлкөдө Serialında Taşrayal oblast жагында очак жактан тартылып мага көп деле оор болгон эмес, оңойлуу болгон да. Кечинде бир бата берген жери бар. Эл аман болсун, эл ченен биз да аман бололу. Ушул жери мага эсимде калган.